Даниэл Лазакович классикалык музыка дүйнөсүндө ысымы белгилүү эң таланттуу скрипачтардын бири. Ал жаш экенине карабай көптөгөн эл аралык престиждүү сыйлыктарды жеңип, Вундеркинд, миллиондун бири, жаш гений деген алкоолорго арзыган. Анын Кыргызстанга келип концерт берип жатканы чынында зор маданий окуя. Билеттер кымбат экенине карабастан бардыгы сатылып, концертке келген элдин маанайы өзгөчө болуп турду. Оркестр менен бүгүн биринчи жолу ушу сахнага чыгып аткарып атканы бул жалпы кыргыз элине менимче абдан чоң бир кубат берет десем жаңылышпайм. Себеби дегенде Даниэлдин жаштыгына өзүнүн жаштыгына карабай аткаруу чеберчилиги өтө бийик болгондуктан биздин угуучулардын толкуну ушундан келип чыгып атат. Швециянын жараны Даниэл Лазаковичтин апасы кыргыз улутунан эс тартканы Кыргызстанга алгач ирет келген ал кыргыз жеринен, кыргыз көрүүчүлөрүнөн өзгөчө жылуулукту сезип жатканын айтты. Виртуоздук мыкты чеберчилик үчүн Даниэл атактуу Страдиварини скрипкасын белекке алган. 300 жылдан ашык тарыхы бар бул музыкалык аспаптын керемет мука үнүн угуу түшүнгөн адамга эң чоң бакыт. Мындай концертке чындыгында биринчи жолу келип көрүп атам. Өзгөчө сезимдер болуп атат, өзгөчө толкундоолор болуп атат. Даниэл Лазаковичтин ар бир күнү бир жылга алдын ала пландалган. Анын концертин Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө чыдамсыздык менен күтүп келишет. Кумтөр компаниясы музыкалык мектептердин окуучуларына, мугалимдерине, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларына атактуу дүйнөлүк скрипачтын концертине кирүүгө шарт түзүп берип, алардын өмүрүндөгү эң чоң окуянын себепчиси болуп калды. Биздин балдар өздөрү баягы чыгармачылыгын көрсөтүп, ар кайсыга барып концерт беришет, бирок көрүүчү катары ушундай дүйнөлүк баягы таанымал бул скрипка деген кандай классикалык инструмент, ушундай дүйнөгө тааныган бала келип бизге концерт берип атканын көрөбүз деген биздин жаш балдарыбыз, окуучуларыбыз өтө баягы толкундоо менен күтүп атышат. Ата-энелер менен келишти, майрамдык маанайда келишти. Анан ушундай бизге шарт түзүп берген ушул Кумтөр компаниясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектептин 10 классынын окуучусу Айгерим Кусейинова 8 жашынан бери скрипканын сыйкыр дүйнөсүнө арбалып, келечекте Кыргызстандын дүйнөнүн атактуу оркестрларында ойноону кыялданат. Бул концерттен ал катардагы көрүүчү катары жөн гана ырахат албастан, профессионалдык эң мыкты сабак алганын жашырган жок. Билеттерин аябай кымбат экенин көрүп, ошол билеттерин алганга жетишемби деп, анткени мировой известный музыкант болгон үчүн ойлоп аткам, ошо келе албай калам депчи. Ошон үчүн абдан кубанычтамын. Рахмат. Теңиз Бөлтүрк Кумтөр компаниясынын башчылыгына келгенден бери жаштардын рухий азык алуусуна себепчи болгон кандай гана маданий иш-чара болбосун колдоого алып келет. Себеби кара курсактын ачкалыгынан дагы жан дүйнө ачкалыгы абдан коркунучтуу. Келечек муунун мээсин билимге, көөдөнүн руханий баалуулуктарга толтурсак гана төбөлүгүбүз түз болот эмеспи?